Апта ичинде Бишкек шаары жогорку даражалуу делегаттарды тосуп алуу менен маанилүү жыйындарды өткөрөт. Буга байланыштуу жол кыймылын жана коомдук тартипти сактоо органдары күчөтүлгөн нөөмөттө иш алып барат. Жалпысынан 4000-ге жакын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин тартылуусу күтүлүүдө. Бул багытта буга чейин алдын алуу жана ыкчам иштер жүргүзүлүп, ички иштер органдары тарабынан бардык багыттар боюнча алдын алуу иш-чаралар жүргүзүлүп, ошол иш-чара өтүүчү жерлерде, ошол жол тилкелеринин боюнда жогорку даражада коноктор жайгаша турган мейманканаларда алдын алуу иштери жүргүзүлүп, ыкчам калкалоо иштери уюштурулган. Расмий жыйындардан сырткары келген коноктордун түрдүү жолугушуулары пландалган. Андыктан Бишкек гарнизонунун ички иштер органдарынын жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы шаар тургундарын жана айдоочуларды түшүнүү менен кабыл алып, тартипке баш ийүүгө чакырат. Кайрыла кетейин дегенибиз өзгөчө жана чоң жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары эгерде баягындай себепсиз ошол күндөрү ушул маршруттарды эске алып чектөөлөргө туура түшүнүү менен кабыл алышыңарды суранабыз. Расмий коноктор келген маалда сааты менен негизги көчөлөргө чектөө киргизилет. Эгерде кырдаалга жараша башка жолдор жабыла турган болсо, кошумча маалымат берилет. Манас эл аралык аэропортунун жолу Бишкек шаарынын чегине чейин. Фучик көчөсү Бишкек шаарынын чегинен тартып Чүй проспектине чейин. Чүй проспекти Фучик көчөсүнөн баштап чыгышты карай Манас проспектине чейин. Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн түштүктү карай Аларча мамлекеттик резиденциясына чейинки бөлүгү. Аларча мамлекеттик резиденциясынан тартып Атабейит мемориалдык комплексине чейинки жолго да убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул аралыкта шаардагы жумуш графиги жана мектеп бала бакчалардагы окуу программасы кадимки тартипте жүргүзүлөт. Өзгөрүүлөр болсо кошумча кабарланат. Эртеңден баштап Бишкек шаарында кайрадан мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чаралар болмокчу. Алгач Кытайдын жана Монголиянын премьер-министрлеринин сапарлары. Андан кийин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны. Ошондой эле КМШ жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындары өткөрүлмөкчү. Бул аралыктарда тартип коргоо органдары Бишкек шаарынын тургундарынан эгерде зарыл жумуштар болбосо, көчөгүдөгү кыймылдарды азайтып турууну суранышат. Мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чаралар 27 октябрга чейин уланат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.